саламатсыздарбы? Эфирде илим изинде көрсөтүүсү. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу филология илимдеринин кандидаты Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин филология факультетинин окутуучусу Султаналиев Ишенбек Шашикеевич. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Агай, ушул алгач сөздү, илим жөнүндө сөздү баштаардан мурун ошол өзүңүз илимге кантип келип калдыңыз, ошол тууралуу кеп салып өтсөңүз. Жакшы болот. Эми илимге келиштин өзүнүн да бир жол жобосу, мыйзам челеми болот экен. Эми ошо бала кезден тил, адабиятка кызыкчумун. Анан университеттин филология факультетин бүткөндөн кийин айылга барып 14 жыл, 15 жыл мугалим болуп иштеп калдым. Мугалим деген сөз дагы эми бул издениш керек, илимий адабияттар менен таанышыш керек. Ал да бир илимдин бир түрү, чоң педагогикалык илим адабияттар менен, методикалык адабияттар менен таанышып, андан кийин айылдан 1989 жылы Улуттук университетке келдим, Кыргыз филология факультетине мугалим болуп, окутуучу болуп. Анан ал жерде кандидаттык диссертацияга тема тандаш керек болуп калды. Анан ошол кезде мүчө илимдер академиясынын мүчө корреспонденти, филология илимдеринин доктору Абдыкадыр Садыков тема сунуштулуп калды. Ушу Медина Алыбаев боюнча, өмүрү, чыгармачылыгы боюнча. Ушуну көп эле кишилер жазды, бирок эч ким аягына чыкпай атат. Ушуну алып көрбөйсүңбү деп. Анан мага туура келип, өзүмө дагы туура келди. Анан Медина Алыбаев боюнча ушу 1992 жылдардан баштап мына азырда бүтө элекмин. 1997 жылы Медина Алыбаевдин чыгармачылыгы боюнча кандидат диссертация жактадым. Диссертацияда да эки багытта да тил да бар, Мединдин тили. Себеби Медина Алыбаев өзгөчө тили бар, жөндөмгө ээ, таланттуу акынды. Ошон үчүн анын тилин да изилдеш весе толук болбой калат. Анан адабий көз караштан адабият теориясы бар атайын. Анан ошол эки тараптуу жаздым. Казакстандан Кабдолов деген жакшы киши бар эле, көз өтүп кетти, академик, ал расмий оппонентим болду. Бул жерден эки киши оппонент кылышты да. Тил боюнча Раматлык Кеңеш Кырбашев, адабият боюнча Кубан Мамбеталиев. Анан экөө эки жагын ачып беришти, бир топ жардам беришти. Анан натыйжадан Медина Алыбаевдин поэзиясы деген монография жаздым. Ал монографияда эми Медина Алыбаевдин өмүрү, чыгармачылыгы, басып өткөн жолу, поэтикалык өзгөчөлүгү, тили, стили, өңдүү маселелер козголду. Раматлык Кеңешбек Асаналиевич жакшы баасын берди. Жакшы жазыпсың деп. Анан бул илим деген өзү ийне менен кудук каскандай да. Ал өмүр бою бир теманы изилдесе болот. Анан ошентип анан Медина Алыбаев боюнча такталбаган ырлары, чыгармачылыгы көп экен. Анан бир 10 жыл кеминде ошо Медина Алыбаевдин чыгармачылыгына текстологиялык иликтөө деп коет. Ар бир ырын качан чыккан, канча варианты бар ал ырдын, кайсынысы туура, акыркы варианты кайсы акын иштеп чыккан. Ошолорду изилдеп, ар бир сөзүн, ар бир ыр сабынан бери текшерип, текстология иликтөө жүргүзүп, анан натыйжада толуктадым дагы. Биринчи жолу Медина Алыбаевдин толук ырлар жыйнагы чыкты. Мына, толук ырлар жыйнагы чыкты. Андан кийин Медина Алыбаев жөнүндө эскерүүлөр. Бул да абдан чоң көп жумуш экен. Изилдеп, кимдер Райкан Шүкүрбековдин эскерүүсүнөн баштап 61 жылы Мирин каза болгондо 61 жылы анын жыйнагын чыгарып Райкан өзү 59 жылы каза болгон. Андан кийин анан ошол Мидин жөнүндө эскерүүлөрдү бүт эскерүүлөр чогулттум да, натыйжада бул эскерүүлөр аттуу
жыйнак пайда болду. 400 беттен ашык мындай эмете келсе ушу 600 бетке да чыгып кетиши мүмкүн. Анан муну улам толуктап мына быйыл 100 жылдыгы болгон атат билимдин. Бул атайын өкмөт тарабынан дагы токтом кабыл алынды. Жазуучулар союзу, илимдер академиясы биргелешип, анан ошо Мидин Албай атында фонд китебин чыгарып жатабыз. Буюрса чыгат 3 томдук. Анан прозалары, драмалары да өзүнчө бир том. Мына бул Тополоң деген ат менен чыккан биринчиси. Анан мындан кийинкиси дагы чыгат. Эми бул илимди каза берсе, муну чексиз да. Муну күндөп отурасың, түндүн бир окуна чейин отурасың кээде. Бирок мен баарын изилдеп койдум деп айта албайм. Пушкин жөнүндө жүздөгөн окумуштар изилдеп атышат. Бүгүнкү күнгө чейин бүтүшө элек. Ошо анын сыңарындай Мидин Албаевди изилдөөчүлөр дагы чыгыш керек. Бул өзгөчө талант экендиги. Мидин деген сөздү өзү эле көп мааниге ээ да кыргыз эли үчүн. Мидин деп койсоңуз эле карысыбы, жашыбы, түндүгүбү, түштүгүбү баары Мидин жөнүндө сөз уланып кетет да. Агай, анан ушул ырлар жыйнагын топтодум дедиңиз. Анан ушу китептерди, диссертацияны жазганда кандай кыйынчылыктар болду ушул ырды топтоодо? Кыйынчылыктар биринчи бул методологиясында да. Көбүнчө илимий изилдөө иштери советтик идеологияга ылайыктап, соцреализмге багытталып эле саясат биринчи орунга чыгып, анан теге адамдын инсандык жеке өзгөчөлүгү экинчи орунга калып калганда, анан мен кыйналганым ошол даяр мындай үлгү катар тута турган адабият дээрлик жок болчу. Ар кайсындан алып, алдыңкы акын жазуучулар, сынчылардан алып, адабиятчылардан алып, алардын жакшы жагын алып, анан изденишке туура келди да. Бул өзү 91-жылы Союз тарап, анан идеологиябыз мындай чакчалекке болуп аткан мезгил эле да. Анан ошон үчүн мен өз Мидинге ылайыктуу өзүмдүн стилимди иштеп чыктым десем болот да. Бул көп мындай изденүүнү талап кылды. Деги эле илим өзү изденүүнү талап кылат. Чыныгы илимде мындай жеңил, даяр жол жок даңгыраган. Адам ошо жана ийне менен кудук казгандай, ошол өзүнүн темасын берилип, жан дили менен убактысын, күчүн аябай ошонун артынан түшүш керек да. Негизи илим дегендин өзү синоними бул эмгек. Бул талыкпаган эмгек, оор эмгек деп түшүнөм. Жогоруда айтып кеттиңиз, тема тандоодо кыйынчылыктар болот деп. Кандай зарылчылыктар бар теманы тандоодо? Эми менимче улуттук адабиятыбызда, тилибизде маанилүү темалар бар да, изилденилек. Ошондой темаларды алыш керек. Көбүнчө ошо тилибиздин тарыхына, теге изилденбей жаткан бу таланттуу акын жазуучуларыбыздын, сынчыларыбыздын оң стилдик өзгөчөлүктөрүн ачып бергенге ылайыктуу болсо да, анан болбосо көпчүлүк диссертациялар даяр Европа илиминде изилденип калган америкалык лингвистикалык мектеп бар, мисалы үчүн. Анан ошону эле орусчасынан кыргызчага көчүрүп алып эле, мисалдарын кыргызчага тууралап жазганга караганда, мына тилибиздин өзүндө тарыхында кыргыз тилинде канчалаган актактар жатат, изилдене элек. Анан ошон үчүн мен докторлук диссертациямы Махмуд Кашкари боюнча алдым да. Бул эми уникалдуу сейрек кездешүү эмгек да. Мында англис тилинде да мындай эстелик жок. 11-кылымда жазылып калган англис тилинде. Орус тилинде да мындай эмгек жок. Бу атаандашса, бу Кытай тарыхчылардын эмгегин атаандашы мүмкүн да. Мындай эски. Анан ошон үчүн Махмуд Кашкарини докторлугумду алып 2015-жылы бүтүп талкуудан өткөрдүм.
Анан жана Рейнс деген тоскоолдук болуп ошол жакталбай турат. Анан бирок Махмуд Кашкари боюнча 2 монография чыгардым. Анан Абдувалиев, Оморов, Толубаев, Мамыр аке 4-өбүз 2 томдугун чыгардык. Анан 3-үчүсү Оморовдун Айтмамат Жалал Абад университетинде иштейт, жакшы окумушту. Ошонун күчү менен 3-үчү тому да чыкты. Бул илимдеги бир чоң Кыргызстан боюнча десек болот. Чоң иш болду да. Себеби бул эмгек ушунчалык баалуу түркологияда. Анан башка түрк тилдерине которулган, эбагыле. Түрк тилине которулган, өзбек тилине Салик Муталибов которгон 70-жылдар эле. Анан казактар которгон, уйгурлар которгон, орус тилине которулган, анан кыргыз тилине бул которулуп элек болчу. Анан биринчи Таалайбек Токоев, Кубатбек Кошмоков деген авторлор которушту. Кисерек копиясын мындай немесин чыгарып алып туруп, түз эле которушту. Бу да абдан чоң эмгек болду. Анан экинчи болуп биз которуп чыгардык. Анан эми бул мен таң калганым өзүбүздүн тилибиздин ушунчалык байыркылыгын кээде жөн эле элес албай эле кыргыз тили байыркы тилдерден деп коет экенбиз да. Эми бу Махмуд Кашкарда мына мен бул китепте көрсөттүм, 80% азыркы кыргыз тилинде жолугат экен. Мындан 1000 жыл мурун bu tildin 80% сакталат деген сөз бул өтө чоң иш да. Мына 20 жылдан бери эле сайыс тарагандан бери канча сөз өзгөрүп кетти. Канча сөз келип кирип атат, канча сөздөр колдонуудан чыгып калды. А бул 1000 жыл мурун жазылса дагы ошондой сөздөрдүн 80% азыркы кыргыз тилинде жолугат экен. Бул деген эмне деген сөз? Бул түрк тилдеринин негизги башатын байыркы кыргыз тили түзгөн. Ошо эски эстеликтердин тили мына кимде Мааловдорду айткан Енисей эстеликтери бул байыркы кыргыз тилинде жазылган деп. Анан аны бул бекем деп атпайбы? Махмуд Кашкаринин Диван лугати түркү 80% азыркы кыргыз тили менен дал келип аткандан кийин, демек бул байыркы кыргыз тилинде жазылган деп эч тартынбай айтсак болот. Анан байыркы кыргыз тили деген азыркы кайсы тилдер? Байыркы кыргыз тили азыркы эле кыргыз тили эмес. Бул өзбек тили дагы, казак тили дагы, Азербайжан тили, түркмен тили, татар, башкыр, якут, чуваш, ошонун баарын байыркы кыргыз тили деп атасак туура болот да. Мына Махмуд Кашкари боюнча изилдөө иштери ушул жыйынтыкка алып келип атат да. Мен докторлук диссертациямда ошону жаздым. Муну эч тартынбай туруп, коркпой туруп айтсак болот да. Бул байыркы кыргыз тили деп аташыбыз керек. Түрк тилдери эмес. Түрк тили деген тил жок да. Түрк тили деген азыркы түрк тили эмес ал. Кашкарда жазып атат. Түрк тилинен алынган сөз деген жок бу Диван лугатта. Түрк тилдери деп атат көптүк санда. Демек ал жалпыланган аталыш түрк тилдери деп. Менин оюмча ошол жана түрк каганаты деген болгон да, чыгыш түрк, анан батыш түрк каганаты. Ошол мамлекеттин атынан эле анан мамлекеттин атын тилге берип койгон да. Түрк тилдери. СССР элдеринин тилдери деген сыяктуу болуп калганда мамлекеттин атынан. А СССРдин тили деген жок да, мисалы үчүн. Ошо сыяктуу түрк тили деген да жок. А кайсы тилде жазылган байыркы эстеликтер? Түрк мамлекеттери, түрк тилдүү элдердин элдер байыркы кыргыз тилинде жазышкан деп айтышыбыз керек да. Муну мен айрым эл аралык конференцияларда дагы докладымда Казакстандан, Өзбекстандан, Америкадан келген окумуштуулардын көзүнчө ушул оюмду айттым. Эч кимиси жок андай эмес деп айтылган жок. Аны айтыш үчүн далилдеш керек да. Жок, байыркы казак тили же өзбек тилинде жазылган деп айтыш керек да. Антел десе андай тил жок. А түрк тили деген да жок. Түрк тилдери деп көптүк санда. Ошо түрк тилдери анан негизги тили түрк тилдүү элдердин байыркы кыргыз тили болгон да.
Абдан жакшы. Бул илим ушуга өзү алып барып такып атпайбы. Анан эмнегедир ушул кыргыз тилинин маани маңызын, ролун көпчүлүк мындай өзгөчө башка республикалардагы түрк тилдүү окумуштуулар моюндарына алгысы келбейт да. Бул өзү илим деген чындыкты сүйөт. Кандай болсо ошондой айтып жашашыбыз керек да. Анан эми илим байыркы кыргыз тилинде не ушундай жакын жазылган эстеликтер болуп атса, мына биз бактылуу элбиз. Бирок ошону изилдей албай атабыз да. Мына кайсы элде Орхон Энисей сыяктуу талас мына Кошкордон табылып атат руникалык эски жазма эстеликтер бар. Бирок америкалыктарда мисалы үчүн Россияда жок мындай эстелик. Андан берки Махмуд Кашкар менен Жусуп Баласагындын тили. Анан Кодекс Куманикс. Анын да 80% азыр кыргыз тилине жакын. Бул эмне кокустукпу? Жок. Бул жөндөн эле тил окшошо бербейт да. Анын да миңдеген жылдарды камтып турган тарыхы бар да. Мына ушуну изилдешибиз керек да. Бүгүнкү эгемендүү Кыргызстан деп атабыз. Ошондо биз үчүн тилибизди, элибиздин тарыхы изилдөө аба менен суудай керек. Биз эмитте психолингвистика, социолингвистика боюнча Америкадан, Европадан ашып кете албайбыз. Алар жазып койгон уякта. Алардын деңгээлине жетиш үчүн биз да бир 50-60 жыл керек. Өзүбүздүн тарыхты изилдеп турган изилдеш керек. Аны изилдегенде да ошол биздин милдетибиз. Эгер мен изилдебесем, силер изилдебесеңер, башка кыргыздар, кыргыз окумуштуулар изилдебесе, бизге ким изилдеп берет? Ошон үчүн эми илимде өзгөчө ушу улуттук маданиятыбыз, тилибиз, тарыхыбыз боюнча, ошол боюнча эмгектенип келатам. Ошо да бир мына мүмкүнчүлүк болсо кыргыз тилинин тарыхы деген китеп жазышыбыз керек эле. Бул жок. Мына карач, ушундай жалкоо элбиз. Кыргыз тилинин тарыхы деген китеп эңгиче жазыла элек. Кыргыз тили байыркы тил экендиги биз сыймыктанып атабыз. Мына момундай болгон деп тарыхын жазып окурмандарга элге сунуштасак, сонун эле болбойт беле. Мына Гүлжамал Жаманкулова деген окумушту докторлук диссертациясына байланыштырып жазды, ошо байыркы кыргыз жазуусу деп. Петроглифтерден баштап. Эми ушундай окумуштуулар көбөйүш керек да. Бул бир эле киши изилдей турган тема эмес бул. Кыргыз тилинин тарыхы. Бул бүтүндө бир институт иштеш керек. Мына бу Казакстандагыдай болуп. Сизге алкыш, агай. Ушул илимизинде дагы бир канча диссертацияны калтырыңыз, ийгилик каалайбыз.